Саламатсыздарбы урматтуу достор. Биздин Чыңгыз Айтматов атындагы китепкана сиздерди Москва районунун чыгармачыл адамдары менен тааныштырууну улантууда. Бүгүн дагы бир акын эжебиз Айдаралиева Асия Шайшиналиевна өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу маек куруп берет. Мен Айдаралиева Асия Шайшиналиевна. Мен Москва районундагы Петровка айылында жашайм. Мен баатыр энемин, ыр жазам. Азыр мына 15 жылдан бери жесирмин, 71 жаштамын. Менин 6 кызым, 3 уулум бар. 20 неберем жакында төрөлөт, 4 чөбүрөм бар. Кудайга шүгүр. Мен Фрунзе шаарына окууга эле келгем негизи. Бирок ошол жылы 10-11 класс чогуу бүткөн үчүн мен конкурстан өтпөй калгам. Анан мен айылга барсам бирөө ала качып кетет деп, атайын жатаканасы бар окуу жайын издеп, Соода кулинардык окуу жайында окудум. Бирок тагдыр деген бар экен, мени ушу шаардан деле ала качты. Мен жолдошум Черикбаев Жекшем менен 40 жыл бирге жашадым. Бала чакалуу болдум. Жашап турган үйүбүз Бузулууга кетип, Пацинос кетип, биз 3 комнат Аламидин Кичи районунан үй алдык. Бул да биздин ийгилигибиз эле, Кудайга шүгүр. Анан мен ошо 30 жылы бир жерде каттуу токочтордун продавец кондитерский изделий болуп 30 жыл иштедим. Биздин точкабыз ресторан киргизия болчу. Анын 30 точкасы бар эле. Ошо 30 точкасында мен бүт иштеп чыктым. Дворец спорт, филармония, драмтеатр, техучилище, жана башка толтура стадион Спартак, толтура киоскалар өттүрүп иштеп чыктым. Мен анда жаш болчумун, 20-22 жаштарда. Анан Кудайга шүгүр, мен шаарда турган пайдам балдарымдын баары окуп билим алды. Ал убакта садик бекер болчу 4 баладан үйдө. Жолдошум гендир фабрикасында иштечү. Балам бирге чыкканда эле путевка алып келчү. Анан мен 1 жаш эрте го деп, кичине 1 жаш 3 айында берчи. Анан балдарым чоңойгондо номер 5-чи мектептен окуп бүтүштү. Кудайга шүгүр. 4 балам азыр жогорку билимдүү. Алиса кызым музыкант, билим берүүнүн отличниги, Айсулуу экономист, учитель информатики, КГНУ, Атай, ал физик электроник, ал дагы бир фирмада иштейт. Эң кенже балам Бакай, ал эстрада вокалды бүткөн Монастырь университети. Бирок ал мага 7 мүчөнө керек деп ар кайсы жумуш. Азыр 7 өнөргө жетти, Кудайга шүгүр. Анан мен 2000 уже 25 жылдан бери Ардинин мүчөсүмүн. Арди деген ассоциациянын интеллигентийлер. Ошол жерде мүчөмүн. Себеби мен 2 балам Айдай Черикбаева 85 жылда, Алишер 71 жылда, биринчи синдром Дауна Айдай. Алишер болсо спортсмен болгон, велосипедист болгон. Ал бир нече жолу жыгылып, 3 жолу операция болуп, азыр 3-чү топтон инвалид болуп калды. 11-чи жылы болгон операция, мына 5 жылдан бери 3-чү топтон айы. Бирок ошого карабай ал үйдө иштейт. Маляр, автомаляр. Анан мен кандай болуп эс алам? Мен ошо бир кыздар ай коомуна мүчөмүн 16 жылдан бери, 17 жылдан бери эне жолу коомуна мүчөмүн, 20 жылдан бери Заман чыгармачылык труппасына мүчөмүн. Мен ошо коомдорго барганда абдан эс алам. Акындардын ырын угам, таалим тарбия алам. Анан менин бир жакшы дебисим күн сайын адам болуу, адамдарга жакшы маанайда жүрүү, жаман нерсени ойлобоо. Анан бала акырам чогулганда аябай кубанып, неберелерим менен кошо ойноп кетем. Өзүмдүн 71 жашымды унутуп калам. Анан азыркы убакта мен ушу кааларым кыргыз элине тынччылык, биримдик, түндүк түштүк деп бөлүнбөй, жалпы бир жашынакай жашоодо жашайлы, бала-акыбызда жашынакай жашасын деген тилегим бар. Кыздарыма дагы жакшылыктарды каалайм. Калган жанагы 4 балам жогорку билимди, калган 5 балам экономист, медик, универсал стилист, автомаляр. Анан эң кенже кызым Айдай бийчи, Кудайга шүгүр.